The OTS has 5 permanent members: Turkey, Azerbaijan. Recep Tayyip Erdogan. Erdogan traveled with the ministerial delegation. Unga şandar istikbal kiya gya. 2024-жылдын алтын күздөгү күндөрү Кыргызстанда чоң окуялардын ортосунда калды. Эки чоң сапар жана бир ири саммит бир нече күндүн ичинде өтүп, Борбор шаары Бишкек дүйнөлүк маалыматтардын талкуу чордонуна айланды. Анда сөз башынан болсун. 4 ноябрь эл аралык Манас аэропортуна Түркиянын биринчи борту келип конду. Кызыл килемди бойлой Ардак Карол жана кыргыздын тарыхын, жашоо философиясын камтыган көрүнүш Режеп Тайип Эрдоган мырзага кызыгуу жаратты. Салттуу музыканы уюп уккан соң кечки акылдан таңкы акыл, эки лидер жылуу учурашып, маңыздуу делген талкууларды таңкыга калтырды. Түрк лидеринин кортежи шаар аралай жөнөдү. Мындай чоң саамалыкта күч органдары коопсуздук үчүн тикесинен тик туруп кызмат кылууда. Төрт жарым миң кызматкер бүгүнкү күнү мындай иш-чарага тартып отуруп, түрк мамлекеттеринин саммитине. Андан тышкары дагы 250 автотехника иштеп атат. Bu prezidentlerin gelişinde bizim kızmat, İçki İşleri Ministrliği hizmetkirleri yönetimi iş alıp barat planının gibi. Мындай кадр бизде биринчи жолу чет өлкөдөн ушундай кадырлуу коноктор мамлекеттик сапар менен келгенде ушул 5 мүнөттүк ушул биздин урматсызыбызды көргөзүп, жакшы тосуп алуу үчүн ушунча адамдын эмгеги кетет. Демек, бул биздин маданият инсандарындагы бул мамлекеттик сапарга кошкон салымы ополтодой. Кыдырата тизилген 40 чоро, кызыл килемди бойлой тизилген эки өлкө делегациясы, ал эми аркадагы фон дайыма кызыктуу. Güzel, жақсы. Güzel oldu, жақсы oldu. Okşoş ne? Okşoş деген қандай түсінесің? Қандай түсінесің? Okşoş да? Түрк министрлери ынтымак ордону кадрга алып жатса, элчи мырза миркап мүчөлөрүнө Түркиядан кеп салып жатат өңдөнөт. Ошентип мартабалуу коноктун мамлекеттик сапары башталды. Selam asker. Режеп Тайип Эрдоган мырза бул сапарды көпкө күткөн сыяктуу. Kırgızistan'a hoş geldiniz. Ben Altan Kuvancı'dan size Kırgızistan'da toz olalım. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, hurmatlı prezident, hurmatlı Erdoğan'ın Atatürk'ümüzde bulunmaktan son derece memnunum. Atatürk'üme geldiğim için Altan Kuvancı'dan. Тарыхы терең, тамыры бир эки элдин лидерлери кеңейтилген форматта жолугушуу өткөрдү. Стратегиялык кызматташтыктын алкагында Кыргызстан менен Түркия саясий экономикалык, маданий гуманитардык ымаласы терең. Эки өлкөнүн дипломатиялык ымала түзгөнүнө 33 жыл толду. Ал эми эки тараптуу кызматташтык күндөн күнгө тереңдеп жатат. Түркия Кыргызстан үчүн боордош өлкө, стратегиялык өнөктөш.
биздин эки өлкөнүн, эки элдин келечеги дагы бир деп терең ишенемин. Эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин кезектеги бүгүнкү жыйынында сиз менен эки тараптуу кызматташуубуздун абалы жана келечеги тууралуу кеңири пикир алмашабыз деп ишеним артам. Кыргызстан бүгүнкү күндө Борбор Азия чөлкөмүндө суу энергетикалык ресурстарга бай өлкө. Өлкөнүн жалпы гидроэнергетикалык потенциалы 142,5 миллиард киловатт саатты түзсө, суу энергетикалык ресурстарынын 13%-ын гана колдонууда. Өлкө башчысы түркиялык инвесторларды өлкөнүн гидроэнергия секторундагы долбоорлорго катышууга чакырды. Түрк компанияларынын чакан жана орто кестерди куруу долбоорлоруна катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуш кылгым келет. Соңку мезгилде транспорттук логистикалык түйүндөрүн, коммуникациялар системасынын дараметин колдонуу зарылчылыгы абдан актуалдуу болуп калды. Бул өңүттө ушул жылдын 1-майынан тартып кыргыз-түрк жүк ташуучулары эки өлкөгө жүк ташуу үчүн уруксат кагаздарынын жокко чыгарылышы замандын талабы болгонун баса белгилейм. Эки тараптуу кызматташтыктын алкагында медициналык долбоорлор ийгиликтүү иштеп жатат. Буга далил катары Бишкек шаарындагы кыргыз-түрк достугу ооруканасында бүгүнкү күндө квалификациялуу дарыгерлер эмгектенип, органдарды алмаштыруу боюнча операциялар башталды. Мындай жетишкендиктер муну менен эле чектелбейт. Учурда трансплантация бөлүмүнүн жайгаштыруу үчүн оорукананын кошумча имаратын куруу иштери жүрүп жатат. Биз бул маселеде түрк тараптын жардамына жана көмөктөшүүсүнө үмүттөнөбүз. Кыргызстандын ар бир облусунда, ар бир ири шаарында заманбап жогорку технологиялуу түрк ооруканасы болушун каалайбыз. Муну менен бирге Кыргызстанда Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлүп, анын негизги милдети калкты сапаттуу дары-дармектер менен камсыз кылуу экенин маалымдайм. Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-түрк кызматташтыгын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алардын маанилүүсү Кыргызстандын Түркияга болгон мамлекеттик тышкы карызын кечүү жөнүндө макулдашуу. Учурдан пайдаланып, урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечим үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. Түркия менен Кыргызстандын билим берүү тармагында тыгыз кызматташтыкта, эми өлкө аймактары боюнча сапаттуу билим берүүнү ишке ашыруу үчүн бир катар долбоорлор жасалуу алдында турат. Мындай адистештирилген окуулар боюнча дагы алардын компетенттүүлүгүн жогорку квалификациясын, жаңы технологиялар жана медициналык билимдерди калыптандыруу боюнча ошол эле учурда бардык аймактарда Мариф мектеби өз ишин баштайт деп белгиледи. Кандай гана болбосун, бизде билим берүү системасы дүйнөдө глобалдаштыруу болуп жатканда биз ар бир өлкөнүн ийгиликтүү билим берүү системасын пайдаланганга жана өзүбүздүн ата мекендик билим берүү системасы менен айкалыштырганга абдан кызыктарбыз. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamesi, Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortak uyum geliştirmeye, ayrıca iki ülke halkına... Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга кыргыз элинин урмат сыйынын символу катары эң жогорку Манас орденин ыйгарып, ага өзгөчө сый көргөздү. Birinci derece Manas nişanı ile ödüllendirilecektir. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Urbajovic Japar. Досуңдун тоогун алсаң канчыгасына каз байла. Түрк лидери ата журтуна куру кол келбептир. Өлкө башчы Садыр Жапаровго атаганы бар экен. Түркиядагы эң биринчи чыгарылган электроуна мунун өзгөчөлүгү ичиндеги комплектациялардын бардыгы, деталдарынын бардыгы Түркиянын өзүндө өндүрүлгөн. Бир кубатталганда комплектациясына жараша 300 километрден 500 километрге чейин жол жүрө алат. Ошондой эле электр кубаттагычы 30 мүнөттүн ичинде толот экен. Азыр бул унаны президент Садыр Жапаровго Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган тартуу кылуу алдында турат.
сыр аяка бал. Эки лидер ынтымак жана биримдиктен кеп салып, түрк темир тулпарын зымырата айдап, мамлекеттик сапарды маанилүү жыйынтыкташты. Бул аптадагы дагы бир маанилүү иш-чара Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын расмий сапары болду. Лидерлер тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдө президент Садыр Жапаров кыргыз-венгер достугунда жаңы баракчаны ачууга мезгил келгенин айтты. Венгер тарап стратегиялык өнөктөштүктү өркүндөтүүгө кызыктар. Кеңейтилген курамдагы жолугушууга даярдык, келишимдердин сыясы кургай элек сыяктуу. Албетте мындай келишимдер ажоого чейин тышкы саясатты тейлегендердин кеңешинен өтүүсү керек. Эки өлкөнүн кызматташтыгынын натыйжасында Кыргыз-Венгрия стратегиялык кеңеш түзүлгөн жана ийгиликтүү иштеп жатат. Өз ишмердигин Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке ашырууда. Экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Венгер өкмөттөр аралык комиссиясы жана жогорку окуу жайлардын ректордук форуму да активдүү иштеп жатат. Программа «Стипендиум Хунгарикум» уже доказала свою эффективность. Мы готовы расширить ее, предоставив венгерским студентам возможность обучаться в наших университетах. Это создаст новые возможности для обмена знаниями и укрепления культурных связей между нашими народами. Рады сообщить, что кыргызская сторона представляет 100 стипендиальных мест для венгерских студентов Кыргызской республики. Мындай жетишкендиктер 2023 жылы өлкө башчынын Венгрияга болгон сапарынан кийин алга жылды. Ага катар майлы суу лампа заводун модернизациялоо жана Ош облусунда Карашора чакан кесин куруу боюнча долбоорлор натыйжалуу ишке ашууда. Эти проекты укрепляют наши экономические связи и способствуют устойчивому развитию Кыргызстана, а также послужат примером для реализации других важных проектов. В связи с этим выражаю искреннюю надежду на то, что после выделения венгерской стороной второго транша уставного капитала фонда мы сможем значительно расширить наше сотрудничество и реализовать еще больше важных инициатив. Учурда Венгрия Европа биримдигине төрагалык кылууда. Эске салсак, президент Жапаров ушул жылдын июнь айында Брюссельге болгон сапарынын алкагында Европа биримдиги ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол коюп келген. Ал эми Венгрия Европа биримдигиндеги мүчө мамлекеттерди ратификациялоо жол жобосуна көмөкчү боло алат. Аны менен катар Кыргыз-Венгер кызматташтыгы Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында да тереңдеп жатат. Ынтымак Ордо бир эле учурда мамлекеттик сапар, расмий сапар менен келген бир катар лидерлер тосуп алды. Бүгүн болсо Ынтымак Ордо үчүн тарыхый күн деп айтсак болот. Себеп дегенде Түрк мамлекеттер уюмдарынын ынтымагын бекемдеген саммит өткөнү жатат. Азыр биз болсо Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кортежи келгенин көрүп жатабыз. Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммитинде лидерлер түрк тилдүү мамлекеттердин келечегин талкуулашты. Кыргызстандын төрагалыгы алдында өткөн бул саммит өзгөчө маанилүү маселелерди карап, биримдикти жана экономикалык өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган кадамдарды камтыды. Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитин меймандос Кыргыз жеринде өткөрүп,
сиздер менен аманчылыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Садыр Жапаров саммитте маанилүү бир нече маселелерди көтөрдү. Ал аймактагы суу ресурстарын башкаруу жана экологиялык маселелерге өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Жапаровдун айтымында климаттын өзгөрүшү жана суу тартыштыгы чоң кыйынчылыктарды жаратууда. А бул маселелерди биргеликте чечүү үчүн конкреттүү иш аракеттерди пландаштырып, аймак үчүн суу ресурстарын акылдуулук менен колдонуу зарылдыгын баса белгиледи. Биздин аймак дүйнөнүн эң ысык климаттын аярлуу аймактарынын бири экенин эске алсак, 2100 жылга чейин мөңгүлөрдүн жарымынан көбүн жоготуп алышыбыз мүмкүн. Биз кайра жаралуучу энергия, токойду калыбына келтирүү, ресурстарды үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү, мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо, жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы күрөшүү чөйрөсүндө биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өнүктүрөбүз. Кыргызстандын Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү соңку жылдары дээрлик 62%га өстү. Бул жетишкендик Түрк мамлекеттер уюму туура багытта иш алып барып жаткандыгынын белгиси. Кыргызстан уюм алкагында бир катар багыттар боюнча кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар. Соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү максатында капиталдык салымдарды көбөйтүүгө, өндүрүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу рыноктары менен алмашууга багытталган документти иштеп чыгуу боюнча аракеттерди көрүүгө чакырамын. Муну менен бирге бир катар багыттарда өкмөттөр аралык макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөр демилгеленет. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында ар тараптуу кызматташууну өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Өзүнүн төрагалыгынын алкагында экономикалык өнөктөштүктү, санариптик интеграцияны өнүктүрүүгө, ошондой эле жалпы коопсуздукту бекемдөөгө бардык күч аракеттерин жумшап, өз салымын кошот. ТМУнун кезектеги саммити ынтымак ортодо ынтымактуу жыйынтыкталып, бир катар документтер жана декларация кабыл алынды. Андан тышкары Бишкек декларациясы кабыл алынгандыгын баса белгилеп кетким келет. Бул декларация уюмдун алкагындагы ар тараптуу багыттардагы мүчө мамлекеттер жана байкоочу өлкөлөр ортосундагы тыгыз өз ара аракеттенүүнү камтыйт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен Түрк жашыл көз карашы туруктуу келечек үчүн биримдик аттуу концептуалдык документ кабыл алынды. Бул документтин максаты климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу Түрк мамлекеттеринин өз ара аракеттенүүсүн чыңдоо. Ынтымак ортодон узап бара жаткан лидерлер өлкө башчыдан имарат тууралууда сураганга үлгүрүштү. Бир убакта бир нече ири иш-чаралардын Бишкекте өтүп жатканынын тарыхый мааниси зор, чоң жетишкендик экени да талашсыз. Түрк дүйнөнүн деген ошол декларациясы кабыл алды. Андан чоң документ болуп калды да, 130дан ашык пункт бар ичинде. Ошонун баары тең, ошонун жыктайында ошонун жарым эле ишке ашса, анын ичинде бүт көп тармактуу мамиленин баарын тең камтыйт да. Аякта деген саясий мамилелер, экономика жак, маданий жак, интеллектуалдык жак, мына азыр деген илимий жагынан болуп атат, жасалмалуу интеллект деп атат, ошол бүт тармактын баарын тең камтыйт. Бишкек шаарында болсо нөшөрлөгөн жамгыр Манас Эл Аралык аэропортунда азыр Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды президент Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова узатып жатат. Дал ушул убакта бир эле учурда Бишкекте 3 чоң маанилүү иш-чаралар өтүп, ал үчүн президенттин командасы зор эмгек жасагандыгын айта кетели. Ал эми дал ушундай жамгырда өз милдеттерин мыкты аткарып жаткан ушул ардак кароолдун жоокерлерине таазим кылып, бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.